Саламатсыңар туугандар. Бүгүн мына биз силер менен Рубиктин кубигин топтоону үйрөнөбүз. Бардык 6 грань 6 грань тең топтоону үйрөнөбүз. Бирок бүгүнкү күнү биз биринчи катмар топтоону үйрөнөбүз. Биринчи катмар топтоо үчүн биз кандай иш алып барабыз? Кубикти могу ак жагы менен борбордук центральный кубикти жогору үстүңкү алып карайбыз. Бул верхний грань деп аталат. Ушул верхний жогорку гранга акты коебуз. Жашылды же оранжевыйды койбойбуз. Бул жерге акты коебуз дагы. Ушу биринчи катмар топтоо үчүн биринчи ушул кубиктин крестигин топтойбуз. Крест боюнча. Анын үчүн эмне кылабыз? Мисалы, могу жерде актар турат, көрдүңөр, ак кубик. Ушуну ушул жерге алып келишибиз керек да, мына. Бирөөсүн алып келип көрөлү азыр. Буну момундай алып келсек, бул ыңгайлуу кубик деп аталат. Могуну ушунда агы каптал жерге келип турса, ыңгайлуу кубик деп аталат. Эгер бул жерде турган болсо, бул ыңгайсыз кубик деп аталат. Ыңгайлуу кубик түрүнө алып келиш үчүн биз буну алып келебиз, бул жерге алып келебиз. Бул жерге алып келгенден кийин ылдыйкы катмарда эмес, ортоңку катмарга оңго бурайбыз дагы. Бул оңго, сол жака бурасак солго деп эсептелет. Саат стрелкасына каршы буралган багытты биз оң деп эсептейбиз. Оң багыт деп. Оңго бурап туруп, буну өйдө жогору бурап кое турган болсок, өйдө жака анда бул уже көрдүңөр, эмне болуп калды? Ак экинчи катмарга келди. Бирок бул ак көк болуп атат. Көк грань, көк жагы бул көк свет жашылга туура келбейт. Ошон үчүн буну биз бурап алып келип, бул көк жака алып келип коебуз. Мына биринчи, экинчи катмардагы көк светтер, көк түстүү кубиктер туура келди бири-бирине, ак. Үстү жагы ак, бул көктөрүнөн туура келди. Эми буну экинчи эмнени алып келебиз? Кубикти. Буну биз бул жерге алып келбедик биринчисинде. Экинчи учурда момундай кылып туруп деле бул жака алып келсек болот. Ыңгайлуу кубик алып келдик. Бул ыңгайсыз кубик учурунда турат. Түрүндө ыңгайлуу кубик алып келебиз могу экинчи катмарга. Алып келгенден буну оң жака бурайбыз дагы. Бурагандан кийин кайра өйдө жака бурап койсок, мына бул дагы келип калды. Көрдүңөр, ордуна. Үстүңкү катмарга. Анан буну сол жака бурап койсок, мына өзүнүн түстөрүнө туура келди, өзүнүн түсүнө. Андан кийин бул кызыл түстүүнү алып келет экенбиз. Кызыл түстүү бул жерде турат. Кызыл түстүү болгондон муну момундай эле бурап койсок, мына кызыл түс. Экинчи катмарда туура келди, көрдүңөр. Бул жерде оранжевый дагы туура келди өзүнүн түсүнө. Экинчи, үчүнчү жактарын карап көрөлү. Мына жашыл алып келет экенбиз. Жашыл алып келип туруп, кайсы жерде турат бизде жашыл, борбордук түс. Мына борбордук жашыл түскө алып келип дагы оң жака бурап туруп, ыңгайлуу кубик алып келебиз. Бул ыңгайсыз кубик түрүндө эле. Ыңгайлуу кубик алып келебиз. Момунтип экинчи катмар ыңгайлуу кубик түрүнө келет. Оң жака бурап туруп, сол жака бурап туруп, кайра аркага бурап коебуз. Жашылга туш келди, оранжевый, кызылга туш келди. Мына 3 жагын топтодук, крест, көрдүңөр, Эми да бир кубик могу калыптыр, көк. Буну да ушу көк түстүүгө алып барып отурганча биз ылдыйга бурайбыз дагы. Алып келип, көк кайсы жерде турат? Кана көк. Мына көктүн түшүн алып келдик, мына. Көктүн түшүн алып келдик. Алып келгенден кийин биз буну азыр ыңгайлуу кубик түрүнө алып келебиз. Бул жерде бардык цветтер оң келип турат. Бул жерде көк гана оң келбей турат, көрүп атасыңар. Оранжевый, жашыл, кызыл оң келип турат, өз туштарында турат. Бул көк ак кубикти биз ыңгайлуу кубик алып келиш үчүн жогорку экинчи катмарга бурайбыз. Мына ыңгайлуу кубик түрүнө келди. Оң жака бурайбыз. Андан кийин өйдө жогору бурап коебуз. Бурап койгондон кийин ордуна келди. Кайра аркага, кайра оңго бурайт экенбиз. Оңго бурасак, оңго. Мына көккө туш келди. Кызылга, жашылга,
оранжевыйга туш келди. Оранжевыйга. Эми бул жерден бул бурчтарын угловой деп коет. Угловой кубиктерди топтошубуз керек. Угловой кубиктерди топтош үчүн буну угловойду ылдый жакка түшүрөбүз дагы. Арка жакка бурап, кайра өйдөгө көтөрүп койсок, бул көрдүңөр ылдый катмарга түштү, эң ылдый катмарга. Бунун түсү оранжевый и жашыл экен. Оранжевый жашыл кайсы жерде бизде? Мына бул жерде оранжевый жашыл. Ушул өзүнүн ордуна келди. Бул оранжевый жашылды биз бул жака качырып турабыз. Өзүнүн келе турган орду оранжевый жашыл болгондуктан. Мына оранжевый жашыл ак ушул жерге келиш керек. Оң жака бурап турабыз, качырып турабыз. Буну алып келебиз, бул катмарды алып келип туруп, ага кошуп беребиз буну, оранжевый жашылды мына кошуп беребиз. Кошуп бергенден кийин өйдө бурасак, солго чыгып кетти. Мына биринчи угол, биринчи бурч туура келди. Көрдүңөрбү? Агына, оранжевыйына и жашылына туура келди, жашыл светке. Андан кийин бул кайсыл бар экен? Көк кызыл. Көк кызылга алып келебиз. Мына көк кызыл. Көрүп атасыңар. Көк кызыл, бул ак бул жер, ушул жерге келиш керек экен. Оңго бурайбыз, качырып турабыз, алып келебиз, бул кошо алып кетиш керек буну. Буну арка жакка алып келебиз, кошулду экөө. Кошулгандан өйдө жакка алып чыгып кетебиз. Мына агы ак, кызыл жагы кызыл, көк жагы көккө туш келди. Көрүп атасыңар, Ушу менен биз эки уголду дагы эки бурчун топтодук. Эми бул эки бурчу калды. Эми бул жерге карай турган болсо, бул ылдый жакта болуп калып атпайбы? Бул дагы ыңгайсыз кубиктер. Ыңгайлуу кылыш үчүн буну биз мындай кылабыз. Оңго бурайбыз. Эки жолу бурайбыз. Солго 1, дагы солго 2. Буну кайра ордуна алып келип коебуз, кубик бузулуп кетпеш үчүн. Андан кийин мына ыңгайлуу кубик түрүнө келди. Эгер ак жагы ылдый тарапка туш келип турса, бул тарапка ыңгайсыз кубик болот. Бул каптал жактарын карап тура турган болсо, ылдый жакта эмес, каптал жактагы грандары. Бул ыңгайлуу кубик деп эсептелет. Бул көк менен оранжевый экен. Көк менен оранжевый мына бул жерде экен. Мына баягы эле тартип менен оң жакка качырып турабыз, буну алып келебиз, бул кошуп алып чыгып кетет, алып келебиз, бул дагы чыкты мына ордуна. Ак, көк, оранжевый туш келди. Мына бирөө гана калды азыр бизде. Бул жерде жүрөт мына, бул келе турган нерсе. Көрдүңөр. Значит, кызыл жашыл экен. Мына кызыл жашыл ушул жерге келиш керек экен. Муну оң жакка бурайбыз. Ыңгайлуу кубик келтиребиз деп атпайбызбы? Эгер бул ылдый жакта турса, ыңгайсыз кубик. Ыңгайлуу кубик алып келдириш үчүн, бул жак капталды карап туруш үчүн ак свет. Бул жака 2 оборот жасайбыз, 2 обороттон кийин, 2 повороттон кийин. Буну өйдө чыгарабыз оң жагын. Ушул жерге алып келебиз, бул келе турган жерге. Мына кызыл жашыл бул жерге келиш керек экен. Оң жака бурайбыз. Бул келип алып кетет, мына жашыл. Бул жашылды алып кетиш керек да, кошобуз. Кошкондон кийин алып келсек, мына бул дагы келди. Агы ак, жашылы жашыл, кызылы кызылга туш келди. Мына биз ошентип бүгүн силер менен бирге эмне кылдык? Биринчи катмарды топтоону үйрөндүк. Биринчи крестикти топтодук, андан кийин угловые бурчтары дагы бурчтук кубиктерди дагы топтодук. Ошо менен бүгүн толугу менен биринчи катмарды топтоп бүттүк. Көрдүңөр, мына биринчи жагы, экинчи жагы, үчүнчү жагы, төртүнчү жагы. Борбордук кубиктерге светтери, түстөрү боюнча туура келет бардыгы. Биринчи катмарды бүгүнкү күнү биз топтоп бүттүк. Кийинки сабагыбызда экинчи катмарды топтогонго өтөбүз. Экинчи катмар, 2 бүткөндөн кийин үчүнчү катмарга өтөбүз. Анда ошо саламатта калгыла, пока достор.